Туура айтасыз. Мына бул биздин сүрөбүздүн жыйынтыгы. Ал деген сөз сүрөдө баяндала турган негизги маселени жыйынтыктап алып келип туруп, эгерде кыямат ушунчалык оор болсо, кыяматка чейин адамдар бул дүйнөдө болбогон өзүндөгү же чөйрөсүн курчап турган нерсеге аргырылып барып туруп Кудай Таалага моюнсунбай койсун кесепетинен кыяматка келген учурда жакшы адамдар анан жаман адамдар болуп экиге бөлүнүп калат деп атат. Экиге бөлүнгөн учурда экиге бөлүнгөн адамдар кимдер болот дегенде, ана жакшылар бир тарап болот дагы, жамандар. Жакшылар каякта дегенде алар бейиште болот. Жамандарчы дегенде алар отко ыргытылат деп атат. А отко ыргытылган учурда кайсы бир киши үчүн бир жардамга барып, анын кайсы бир ооругун жеңилдетип койгон күчү жетеби жок эч кандай. Анда мүмкүнчүлүк жок. Андай бул эле жерде бар. Мен кайсы бирөөнүн айталык адашып кеткен учурда жолго салып койгондо сарт кылып койгон мүмкүнчүлүгүм бар. Ач калып калса, колумдан келген сунуп койгон мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде мен садака кылайын дедим эле, бирок садакага акчам жок десе, колумда садаканын акчасын берип койгонго мүмкүнчүлүгүм бар. Айталык жасап калуу мүмкүнчүлүгү бар аалам бул жерде. А бирок жооп берип калуу мүмкүнчүлүгү гана калган мезгил акырет күн. А бул күнгө келген учурда вал амру яума идин лилла, иштин баары Алла Таалага таандык болуп калган учур. Ортомчунун эч кандай ортомчулук, эч кандай бир айталык мен аны үчүн кылып турайын же болбосо мен аны үчүн мен тартып турайын деген керек болсо бул күндө кайсы бирөө үчүн экинчи киши сотко дагы барып камакта отуруп турганга болот. Шарияттык өкүмдө эгерде кайсы бир киши мен 2 күнгө уруксат сурап турайын десе, ошого уруксат берип аткан киши аны үчүн эмне болуп туруш керек? Кепилдик алып ошол анын жоопкерчилигин мойнуна алып туруш керек. Мына бирок бул кыяматка келген учурда Алла Таала айтып атат: "Ва ма адрака ма яумуддин" деген учурда ал күндү билесиңби деп атат. Ушунчалык оор күн, ушунчалык эсеп так күн, ушунчалык ар бир кишинин амалы өзү үчүн гана таандык болуп, ар ким өзү үчүн гана жооп берген мезгил. Эсеп болсо Алла Тааланын өзүнө калган күн деп. Устаз, Аллах Таалам сизге разы болгон болсун. Бүгүнкү берүүбүздө ушинтип ушул аяттарга кыскача токтолуп өттүк. Аллах Таалам ушул айтылган сөздөргө баарыбызда амал кылгандардан болгон болсун. Амин. Ар бирибиздин ишибизге Аллах Таалам өзү береке берип, ушундай жаман аяттарда айтылгандай жаман иштерден Аллах Таалам баарыбызды сактаган болсун. Жана жаштарыбызды дагы Аллах Таалам өзү сактаган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр уккандай ушул аяттарда Аллах Таалам бизге көптөгөн эскертүүлөрдү берип кетти. Демек, кыямат күнүндө ар бир инсандын Алла Тааланын астына бара турган бир эле өзүнүн кылган иши эле болот экен. Андыктан ошол күнгө ар бирибиз кылган ишибизди даярдайлы. Аллах Таалам өзүнүн сүйгөн бейишке кире турган кулдарынан кылган болсун баарыбызды. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.